Чүй улустук китепканада өткөн иш-чарага эл аралык уюмдардан, шаардык, райондук билим берүү бөлүмдөрүнөн, мектептерден, коомдук китепканалардан, билим берүү министрлигинен жана тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү келишти. Жалпысынан Мерсика эл аралык гуманитардык уюму аркылуу кыргыз жана орус тилинде 79 наамдагы адабий китеп басып чыгарылган. Китептер балдардын жаш курактары эске алынып, түстүү сүрөттөр менен кооздолуп даярдалган. Бул китептер билим берүү министрлигинин сунушу менен тандалган азгы аймактардагы 500гө жакын мектептин ар бирине белекке берилет. Максат балдарды китеп окууга үйрөтүү. В каждой области передаются в дар безвозмездную помощь. Ар бир областтагы мектептин китепканаларында жана коомдук китепканаларда бул китептер акысыз таратылат. Кооз сүрөттөр менен чыккан жаңы, кызыктуу китептерди балдар гана эмес, ата-энелер да колдоно алышат. Биз китептер аркылуу Кыргызстандын жаш муундарын заманбап ой жүгүртүүгө тарбиялай алабыз деп ишенебиз. Алар чоңойгондо балдардын адабий, маданий деңгээли бир кыйла жогору болот. Мындан тышкары аталган уюм окуучулардын саламаттыгы үчүн гигиеналык тазалыкка, тамактануусуна да чоң көңүл бөлүп, тиешелүү адистерди кайсы курактагы балага кандай тамакты даярдоо пайдалуу экенин окутуу менен мектеп ашканаларын заманбап эмеректер менен камсыз кылган. Ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомдорун ылайык келтирип, ушул бүгүнкү мектептерде айрыкча башталгыч 1-класстан 4-класска чейинки мектептеги окуучуларды ысык тамак менен камсыздоо боюнча иш кылып келе жатабыз. Бул 4-5 компоненттен турат. Биздин долбоорубуз аябай чоң долбоор. Алардын бирөөсү ушул балдарды ысык тамак берүү боюнча ашканаларына жабдууларды алып берип, балдарга керектүү болгон бүт баардык жабдуулар менен камсыз кылабыз. Андан тышкары балдарга 4 түрдүү тамак продукта менен камсыз кылабыз. Булар ун, май, күрүч жана буурчак. Бүгүнкү күндө ашпозчуларыбыз дагы ушул заманбап талапка туура келген менюлар менен ошол азык түлүктөрдү туура колдонуу, туура пайдалануу, ар бир окуучунун мектеп курагындагы балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктап, витаминдүү азык түлүктөр менен жакшы тамак аштарды даярдап окуучуларга тартуулап жатышат. Ал эми жогоруда аталган китептерди окуган окуучулардын ата-энелери мындай камкордук үчүн Мерсика эл аралык уюмуна ыраазы болуу менен китеп окуган баланын кулк мүнөзү да жакшы жагына өзгөрөрүн айтышты. Чоң бир жомокту үйгө алып келип коюп койсоң бизге арзан түшөт да. Бир жомок алып келип коюп коебуз, анын ичинде көп деле сүрөттөрү жок, анан мындай окуп эле көп кызыгышпайт. Бул китептер болсо мындай тоненький китептер, ичке китептер. Анан бир күндө бир китеп окуп алып эле сүйүнүшөт да, мен бир китеп окуп бүттүм. Эртең мектепке барат, кайра башка китебин алып келет. Ушинтип күнүгө китеп окуп, мектептин өзүнүн эле программасынан тышкары бул китеп окуу болгондуктан биз деле окуучу болуп көргөнбүз да, анан кийин скучно болот да, кечке эле мектептин программасын окуй берсеңчи, анан кийин бул китептер аябай кызыктуу болгондуктан аны да алып окуп, билим деңгээли көтөрүлүп, өздөрү окуганга аябай кызыгып, ошо өзү мектепте окуганына аябай түрткү болуп атат да, жардам болуп атат бул балдардын билим деңгээлин көтөргөнгөчү. Уже башкача ойлоно баштайт. Ой жүгүртүүсү башкача болуп баштайт. Окуй элек балага караганда, же болбосо бул китеп менен аралашпаган балага караганда. Мисалы, бала деле эмес, ата-эне дагы биз билбеген нерселерибиз көп экен. Мен балам менен азыр үйдө отуруп окуп, көп нерсени мен да азыр үйрөнүп атам да. Келечекте ушул балдарыбыз бир гана мектептен стандарттуу билим алуудан тышкары, мектептен тышкары дагы кызыктуу сүрөттүү китептер менен окуп, өзлөрүнүн жан дүйнөсүн байытып, мындан ары дагы дүйнө таанымын кеңейткенге, көп нерселерге, дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар, жан дүйнөсүндө болуп жаткан жаңылыктарды айкалыштырып, ушул китеп дүйнөсүнө сүңгүп кирүүгө чоң өбөлгө түзөт деп терең ишенем. Натыйжада балдарыбыз мектеп жашынан китеп окууга, тазалыкты сактоого жана туура тамактанууга үйрөнүшөт. Албетте, бул сапаттуу билим алууга зор өбөлгө. Калия Карыбекова, Куранбек Шаршембеков, Толгонай Турсунбай кызы, билим жаңылыктарына.